بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد في شرق آسيا توجد بلدان Чыгыш Азияда, алачык кепелерде, ачарчылыкта, кедейчиликте жашаган көптөгөн өлкөлөр бар. Жашоосу эптеп септеме экенине карабай, алар өздөрү табына турган кудайларды кол менен эле жасап алышып аларга сыйынышат. Андай кудайчаларды бул жакта ресторандардан дагы, адамдардын үйлөрүнөн дагы көрүүгө болот. Кудайчаларды сатып алууга кардарлар көп болгондуктан, кичинеси кичине баа менен чоңу чоңдой баа коюлуп сатыла берет. Бизнеси жүрүшкөн небелер ушу кудайчаларына дагы акция кылышып, эки кудайчаны сатып ал, үчүнчүсүн белекке беребиз деп шуулдап турушат. Мени тамашалап же какштап жатат деп ойлобоңуздар. Мен бул жактагы болгон нерселерди болгондой эле айтып жатам. Мындагы адамдар кол менен өздөрү сыйынчу кудайча жасап, анан ага баа коюп сатышат экен. Атайлап сөздү көбөртүп жатканым жок. Эмне көрсөм ошону айттым. Камбоджанын көчөлөрүндө машина менен баратканда Будданын жасалгасы оюлуп чийилген храмдардын жанынан көп өтүп жаттым. Сыртынан карасаң бул имараттар заңкайып, кооздугу, кымбаттыгы адамдардын оозун ачырат. Жанына барсаң ар бир жасалган кооздуктар, кештеленген чиймелер үчүн 1-2 жыл эмес, бир нечелеген жылдар корогонун дароо түшүнөсүң. Ошол храмдардын бирөөсүнө баш багып көрүүнү чечип, монахтын коштоосунда ичкери кирдик. Анан баса бул заңгыраган храм ушу турушунда дагы курулуп бүтө элек экен. Курулушу дагы көпкө уланат дейт. Бул храмдын курулушуна канча убакыт кетти? 11 жыл. 11 жыл курулуптур да. Ооба. Ичкери киргенде андагы алтын түс менен жалатылып жасалган кооз жасалгалардан көз чачырайт. Буга канчалаган эмгек, канчалаган каражат кетти. Ар кандай сүрөттөр, кесилип оюлуп жасалган оймолор, айкелдер, мунун баары эле өзүнчө бир чоң ысырап, чоң коромжу. Мен ушунун баарын карап туруп бир суроону түз эле бергим келди. Котормочум ал суроону бербей эле кой деп мурда кайра эскерткенде карабай, баары бир карман албай ошол суроону монахка бердим. Бул өлкөдө жакырлар, кедейлер аябай эле көп экен. Храмды ыксыз жасалгалай берүүдөн көрө, ошол каражатты кедейлерге берсеңер, балким алардын көбү өлбөй аман калмакта. Бул киши менин суроомо жооп берди дейсизби? Жок, ал мага эчтеке деп жооп берген жок. Кайдагы бир башка эле нерселерди сүйлөп, сөздү башкага буруп кетти. Ага карабастан мен котормочуга баштапкы суроомду кайра берип которуп бер дедим. Монах жок дегенде бирдеме айтып түшүндүрөт го десем, ал жаратуу эчтеке айтпады. Храмды бекем мыкты куруш керек деп жатат монах. Жок, сен ага айтып түшүндүр. Могу храмды кооздогон акчаны кедейлерге берсе болбойт беле деп жатам. Монах жооп берүүнүн ордуна мыскылдуу жылмайып тим болду. Ким бирөөлөр силер мусулмандар өзүңөр деле мечиттерди салып кооздойсуңар го деши мүмкүн. Ким ошону туура деп кубаттап жатат? Мечитти ыксыз кооздоо, жасалгалоо туура эмес. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам акыркы кыяматта адамдар мечиттерди кооздоп, жасалгалап сала башташат деген акыйкатты айткан. Бир мечитти ашыкча кооздоп, түрдөп салганга кеткен каражатка дагы бир мечитти курууга болор эле. Ошентип биз Чыгыш Азиядагы үрп-адаттарды иликтөөбүздү уланта бердик. Бир курдай мен ооруканага биз жаткырып кайра үйүнө чыккан оорулуу адамдын кабар алуу үчүн барып калдым. Анан эле дарактын түбүндө мөмө-чөмө, банан, жүзүм сыяктууларды коюп коюшканын көрдүм дагы котормочумдан бул эмне деп сурадым. Котормочум ал адамдар бул дарактан оорулуу адамдын айыгып кетишин тилеп ушинтишет деди. Көрсө алар дарактардагы кудайлардын бири деп эсептешип, оорулууну сакайтсын деген үмүт менен мөмө-чөмөлөрдү коюп коюшат экен. Дагы бир жолу алыскы бир айылды издештирип жүргөндө бир кызык окуяга кабылдык. Дүкөнгө окшош бир жерден айкел сыяктуу кудайчалардын сатылып жатканын көрдүк. Адамдар алардын астына ар кыл мөмө-чөмөлөрдү, жемиштерди коюп анан тизелеп, сыйынып кетип атышты. Котормочумдан сурасам, адамдар ары бери өткөндө ушинтип сыйынып, акча таштап, мөмө-жемиш таштап кетип турчу жай экенин айтты. Бул жерден өткүсү келген адам оболу кудайчалар үчүн акча таштап же мөмө-чөмө сатып берип, андан ары жолун улайт экен. Акчасы таңкыз жетишпеген турмушта жашаса дагы ушул жерден өткөн ар бир адам кудайчаларга сөзсүз акча тыйын таштап кетишет. Бул кишиден сурап көрчү, бул сыйынган кудайчалары мунун сөзүн угуп атабы? Биз буларга сыйынып атканда алар уккан-укпаганын билбейбиз, бирок биз болгону келебиз дагы аларга сыйынабыз, тиленебиз болгону ушул.
Suraşı bu kişi gökte Kuday var ekenine işenebi? Ova, alı asmandarda Kuday var ekenine işenet eken. Ул кишиге дагы айтчы, мына биз араптардын ата-бабалары дагы илгерисилерге окшоп ар кандай кудайчыларга сыйынышкан. Анан Аллах бизге пайгамбар жиберип, ал аркылуу бир кудайдан башка кудайларга сыйынуу туура эмес жана чоң күнөө экенин айткан. Менин айтканыма бул киши, бул эми силердин диниңер да, буддачылардын кармаган өзүнүн салты бар дейт. نعم نعم من عاداته هكذا نعم قل له عندما Ага айтчы, эгер ал жалгыз Кудайга сыйынчу болсо жүрөгүндө тынчтык болот. Биз бул кишиге чакырык жасап, аманат айтаарын айттык. Эми өзү ойлонуп көрсүн. شكرا Мен бул кишилерге исламдын өзөгүн айтып түшүндүргөнгө аракеттендим, бирок алар өз билгенин кыла беришти. Анан мен адамдар сыйынуу үчүн таштаган акча тыйындарды, мөмө-чөмөлөрдү храм кызматкерлери эмне кылаарына кызыктым. А көрсө алар мөмө-жемиштерди акчаны өздөрү эле алып, кара курсагына жаратышат экен. Мына карап көргүлө. Храмга чогулган эң мыкты мөмө-чөмөлөрдү, түркүн тамактарды храм кызматкерлери олтуруп алып маашырларына жеп жатышат. Адамдар ушундай болорун билишет экен. Ошо карабай кудайчалар үчүн акча, мөмө-чемиш, тамак берүүнү улантып келишет. Кимдир бирөөлөр мага сен эмне эле өчөштүң да калдың? Мусулмандарда деле ар кыл тоо ташка, мазарларга сыйынгандар бар да деши мүмкүн. Ооба, тилекке каршы андайлар бар. Атурсун араб өлкөлөрүндө дагы кездешерин мен өз көзүм менен көргөм. Мисалы, Йемен өлкөсүндө болгонумда какыраган чөлдүн ортосуна таштан сыйынуучу жай кылып жасап коюшуп, ар бир өткөндөр ошол жерге тыйын таштап сыйынып турушарын көргөм. Мен таң калып, бул кандай жай деп анын жөнүн сурасам, так ушул жерде кайсы бир киши каза болгонун айтышты. Анан анын сөөгү башка жакка көмүлүп, а бул жерге болсо аны эстеп туруу үчүн мынтип сыйынчу бирдеме куруп коюшуптур. Ар бир өткөн сайын мында токтоп сыйынышат дешти. فجعلوا هذه الصخرة في هذا المكان توفي فيه علامة. Айрым ачуусу чукулдар муну көрүп түз эле барып талкалап жибергиси келеттир эстеликти. Бирок бул акылдуулук менен маселени чечүү эмес. Маселе толук чечилүүсү үчүн туура эмес түшүнүктө жүрүп, туура эмес сыйынган адамдардын жүрөгүндөгү түшүнүктү талкалоо керек. Ал түшүнүк жоголмоюн, алардын курган айкелин талкаласаңыз, башка айкел куруп сыйына беришет. Биз бул чөлдөгү сыйынчу жайда каза болгон адамдын небересин издештирип таап, бул айкелчени куруу туура эмес экендигин жана исламдын маани мазмунун аябай түшүндүрдүк. Аллахка мактоолор болсун. Бул адамдардын жүрөгүн Аллах акыры жибетип, өз колу менен курушкан айкел үйчөлөрүн өздөрү талкалап бузушту. Биздин колубуз менен талкалатпай, чоң атасынын урматына салынган бул айкелчени неберелери туура түшүнүп, өздөрү талкалап туура түшүнүккө келиши кандай жакшы болду. Жакшы иштер ушинтип түшүнүү жолу менен болуп жатканына Аллахка мактоолор болсун. Аллах туура деп эсептеген жолго, билимге бизди багыттап жатканына Аллахка мактоолор болсун. Аллах жалгыз, андан башка Кудай жок. О Аллах, бизди өзүң туура деген түз жолуңа сала көр. Амин. Бардык аламдардын ээси Аллахка чексиз мактоолор. Аллахумма амин. Вальхамдулиллахи раббил аламин.